2019-жылга карата Кыргызстанда майыптыгы бар жарандардын саны 194.364 түзгөн. Бул жалпы калктын санынын 2,93%-на барабар. 2019-жылы кыргызстандыктар майыптыгы бар жарандарга бардык шарттар түзүлүүсү керек деген конвенцияны ратификациялаган. Арадан 2 жыл өттү. Бул 2 жыл аралыгында майыптыгы бар жарандарга кандай шарттар түзүлгөн? Мына ушуларга бүгүн биз жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Ош облусунун тургуну Абдилманап Турдуев туулгандан тарта 2 буту баспайт. Ал бала кезден коляскада отурат. Мындан улам аны дайыма бир адам коштоп жүрүүсү керек. Абдилманап Турдуев жолдо жүрүүдө, имаратка кирүүдө дайыма кыйынчылыктарга кабылат. Анткени Кыргызстанда коляскада өз алдынча жүрө турган шарттар түзүлгөн эмес. Мен больницага барып келатам. Экинчи этажга чыгыш үчүн кыйналдым. Бирөөлөрдүн жардамы керек болду. Лестницадан көтөрүп чыгыш. Жок. Үйдө да шарт жок, квартирада турабыз азыр. Биринчи этажда жашашка туура келет. Ошондо ооздон лестницадан зорго кирип чыгабыз. Экинчи этажда квартирага чыгайын, нормальныйраак десең чыгыш кыйын, түшүп чыгышыбыз бизге. Жашоо шартыбыз кыйын да, анан жолдо жүрүүбүз деле кыйын. Азыр эми бирөө түртүп тротуарлары да кетип аткан жериңден лестница чыгат. О жерде такалып каласың, бирөөгө жардамына муктаж болосуң о жерде. Абдилманап Турдуев Ош экинчи борбор болгонуна карабай майыптыгы бар жарандар үчүн бир дагы шарттар жоктугун айтат. Ал тротуарларда жүрүүгө мүмкүнчүлүк жоктугунан унаалар жүрүүчү жолдордо жүрүүгө аргасыз. Ал эми пандустар шаарда дээрлик жок дейт. Ошто пандустур мэриянын алдынан гана пандус кездешип болот. Калган жеринде жок. Мен больницаларга көп барам. Эч пандус көрбөйм да, магазиндерде жок, аптекаларда жок. Эшиктин алдында туруп ал чыгышка туура келет. Экинчи этаж, үчүнчү этажга дегенде кире албайсың. Алдында туруп ал чыгып берди, ал туруп келем да. Башка нерселерден бүт кыйналам. О жерден чыгыш үчүн бирөөлөрдүн жардамы керек болот. Чыга албайм. Бир гана мэрияга барганда пандус бар, башка жерде жок. Майыптыгы бар коляскада отурган адамдар коомдук транспортторго чыга алышпайт, анткени буга шарттын жоктугу себеп. Андыктан алар дайыма такси кызматын чакырууга мажбур болушат. Ош шаарында 7000ден ашуун майыптыгы бар жарандар бар. Алардын 1000ден ашыгы 18 жашка чейинкилер. Шаардагы имараттарда, коомдук жайларда майыптыгы барлар үчүн шарттар түзүлбөгөндүктөн алар нааразычылыгын билдирип келишет. Остановкалар ыңгайлуу болбогон үчүн пандустарды түшүргөндө өтө эле мындай болуп калат да, неудобнычы, мындай колясочниктер ал жерге самостоятельно чыга албайт. Ошондой көйгөйлөр көп. Ана пандустар жок, элементарный эле мына поликлиника, больницалардачы бизге керектүү нерселер башка жерде айтпай эле коеюн, жанагындай общественный культурный жерлердичи. Майыптыгы бар коляскадагы отурган жаран эгерде бул банкка келсе, ал ичкериге кире албайт. Себеп дегене бул жерде ичкериге кирүү үчүн атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Ошондой эле мисалы бул жөнөкөй эле жолдон өтүп кетип атканда дагы көптөгөн кыйынчылыктар жаралат. Себеби Ош шаарында көптөгөн коомдук жайларда болобу, тротуарларда болобу атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоого багытталган негизги эл аралык документ бул Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенциясы. Бул конвенцияны Кыргызстан 2019-жылы ратификациядан өткөргөн. Майыптыгы бар адамдар бардык жарандар сыяктуу эле толук кандуу билим алууга, медициналык жана башка кызматтарды алууга укуктуу. Кыргызстан бул конвенцияны ратификациядан өткөргөнү менен майыптыгы бар адамдар үчүн азырынча жеткиликтүү шарттар түзүлө элек. Майыптардын конвенциясынын жөнөкөй эле статьяларын карасак, 5-статьяда алар эч кандай кемсинтүүсү жок, зордук зомбулдуксуз жашаш керек жана алар башка эмеге эч кандай дискриминация болбош керек башка адамдардын катарында жүргөндө. Бул нерсеге атайын алгылыктуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй келе жатат. Ал эми конвенциянын дагы бир маанилүү чоң статьясы бар. Бул 9-статья доступности деген, жеткиликтүүлүк деген. Бул ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын инфраструктурага болгон жеткиликтүүлүгү, маалыматка болгон жеткиликтүүлүгү, ошондой эле социалдык кызматтарды алууга болгон жеткиликтүүлүгү да. Бирок биз көргөндөй маалыматка болгон жеткиликтүүлүгү дагы
мамлекеттик органдардын бир гана эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан түшүндүрүштөрү берилген болбосо башка өкмөттүк мамлекеттик структуралар тарабынан түшүнүктүүлүк берилбейт. Ошондой эле ошол эле 9 статьяны негиздесек, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын инфраструктурага болгон жеткиликтүүлүгү негизги мамлекеттик деңгээлдеги кызмат көрсөтүүчү уюмдарда бул банктар, больницалар жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, ошондой эле биздин кадимки шаарыбыздын инфраструктурасы толук түрдө жеткиликтүүлүк болуш керек, бирок ал жеткиликтүүлүк бизде жок. Ош шаардык жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы майыптыгы бар жарандар үчүн шарттар акырындап түзүлө баштаганын айтат. Ошондой эле коляскада отургандар үчүн коомдук транспортко шарт жоктугун айтып, шаардагы курулган пандустардын көпчүлүгү нормага туура келбегенин билдирди. Бүгүнкү күндө бизде коомдук транспорттордо жүрүү мындай ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн, айрыкча коляскада жүргөн жарандар үчүн чыгуу аябай оор. Оор эмес, андай пандусы бар автобус бизде жок. Ош шаарында троллейбустарда гана, бир-эки троллейбуста гана көргөнмүн. А так негизинен микроавтобустарда андай шарттар жок. Чоң автобустарда деле андай шарттар жок, каралган эмес. Ошондуктан эми мындан кийин жаңы автобустар алына турган болсо, ошол коляскачандар чыгууга дагы мүмкүнчүлүк боло турган шарты бар автобустар алынып келинсе, биздин ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир топ ыңгайлуу болмок. Көпчүлүк учурда пандустун баягы нормасы менен курууга ыңгайлуу шарт болбогондуктан курулбай келет. Бирок ошол пандус курулбай калган, курууга шарт болбой калган имараттарда азыркы учурда биз мындай немени киргиздик. Атайын бир адисти буйрук менен бекитип, ошол имараттын кире бериш жерине атайын ошол адисти чакыруучу кнопка баскычын звонокту орнотуп атат. Ошол жерге мүмкүнчүлүгү чектелген жаран келип звонокту басса, жанагы бекитилген адис чыгып келип, жанагы жаранды кабыл алып, анын маселесин угуп, тиешелүү адистерди чакырып келип, ошол жарандардын маселесин угуп чечкенге аракеттер жүрүп атат. Майыптыгы бар жарандар үчүн бардык жайларда пандус курулуусу керек. Пандус кандай курулушу керек? Пандус бетон, металл, жыгач сыяктуу ар кандай материалдардан жасалат. Пандустар кандай болушу керектигин аныктаган атайын мамлекеттик стандарт бар экенин көпчүлүк биле бербейт. Ага ылайык пандустун бурчундагы бурулуштар 5 градустан 10 градуска чейин болушу керек. Кээ бир жагдайларда бурулуш конструкциясы орнотулат. Өтө тик пандустарга чыгууда кыйынчылыктар жаралып, коркунучтар туулат. Пандус атайын горизонталдык багыт менен орнотулуп, анын туурасы 1,5 метрден кем болбошу керек. Эгерде чыга турган тепкич узун болсо, 80 сантиметр бийиктиктеги жолдон кийин сөзсүз түз жер болушу шарт. Аны менен катар эле пандус бекем жасалып, өтө оор салмактагы адам менен колясканы көтөрө алгандай жасалышы зарыл. Ош шаарында майыптыгы бар жарандар үчүн көп шарттар түзүлбөгөнүн шаар мэриясы моюндайт. Алар алдыда курулуп жаткан курулуштарга пандустар милдеттүү түрдө курулуп, майыптыгы бар адамдар үчүн шарттар түзүлөт деп ишендиришти. Ал маселе чын. Бизде азыр негизи тротуарларды оңдоо боюнча мындай масштабтуу иштер жүрө элек. Бирок ошентсе дагы азыр оңдолгон тротуарлар да бар. Мисалы мына резиденция тарапта, могул жерде Асранкулов көчөсүндө мындайча айтканда жаңыдан курулуп аткан тротуарлар да болуп атат. Азыр көпчүлүк тротуарлар эски да, эски бойдон сакталган үчүн чын. Кээ бири камогун алдыга бийигирээк, кээ бири пасыраак болуп, не только коляскада, мына велосипедде жүргөндө деле кыйналышы мүмкүн. Бирок азыр жаңы курулуп атканын ар биринде шарт түзүлүп атат. Бул биринчи маселе, өзүңөр барып деле көрсөңөр болот. Мисалы ажаткана маселеси. Буга чейинки ажатканаларды маселе өзү баары жок болуп аткан болсо, жаңы курулуп аткан ажаткаларда сөзсүз түрдө коляска менен кире турган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды эске алып. Ал эми маршруткаларда маселе бар экендигин биз билебиз. Ошол. Анан азыр эми көбүнчөсү мына ишканаларда эми чынын айтканда көпчүлүгүндө пандустар жок. Ошол жаңы ремонт иштери талап кылынып аткан ишканаларга ушундай талаптар коюлат. Негизи конвенциянын максаты майыптыгы бар адамдардын бардык укуктары менен эркиндиктерин толук кандуу жана бирдей ишке ашырылуусун колдоо, коргоо жана камсыздоо. Бирок биздин бийлик майыптыгы бар жарандар үчүн көчөдө эркин жүрүүгө да шарт түзө албай келет.